Ошон үчүн мусулмандын эң биринчи малы, жаны Алланын сөзүн бийик кылуу үчүн, Алланын сөзүн таркатуу үчүн, Алланын жалгыздыгы. Ошон үчүн сарпталыш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз разияллаху анху айтканда, "Ey Муаз, билесиңби Алланын акысын?" дейт. Бенденин мойнунда Алланын акысын билесиңби дейт. Муаз разияллаху анху не деди? Алланын элчиси билет, өзүңүз эле айтыңыз. Пайгамбарыбыз айтты, Алланын акысы Алла Таалага ширк келтирбөө деди. Аллага ширк келтирбей. Алланын акысы. Бенделердин акысы эмне дейт? Эгерде ким ширк келтирбесе, Алла аларды кечирүүсү дейт. Алла Таала аларды бейишке киргизүүсү дейт. Бейишке киргизүүсү. Жараткан Алла бенделерди жакшы көрөт. Бенделерди азапташ үчүн жараткан эмес. Азаптаганга кызыктар дагы эмес. Иман келтирип, шүгүр кылып эле жашасаңар, силерди азаптап не кылсын дейт. Алла Таалам өтө райымдуу, райымы чексиз, мээрими чексиз. Тугандар, жараткан Алла Таала бенделерге бир буйрукту берсе аткарсын депчи, ошого өзүнүн кажети жок. Зарылчылыгы дагы жок. Намаз окугула деди, Алла Таала намазга муктаж эмес да биздин намазыбызга. Зекет бергиле, орозо, жана чын сүйлөгүлө, кайрымдуулук кыл, кандай гана буйрук бербесин, өзүнүн кажетинде эмес да. Мисалы мен айтышым мүмкүн, мага кийим тигип бериң, мага тамак бериң, мени жеткирип коюң, мени дарылап коюң, менин муктаждыгым бар да. Кандай бир буйрук берсем, менин пайдам бар. Алла Таалага андай пайда, муктаждык жок Алла Таалага. Бенденин өзүнүн оңолушу үчүн буйрук берген. Кайсы нерседен тыйсачы, Алла Таала заарланып, сараңдыктан тыйган эмес. Ошону кылба, сараңдыктан тыйган эмес. Зына кылба, арак ичпе, кумар ойнобо, жалган сүйлөбө, уурлук кылба, жала жаппа, жалган айтпа. Алла Таалам эмнеден тыйса, бухлан дейт, сараңдыктан тыйган эмес. Эмне үчүн тыйыптыр? Силерге зыян, ошон үчүн тыйган. Алла Таала бендеге зыян, ошон үчүн тыйган. Эмнеге буйрук берсе, ага муктаж эмес, бендеге пайда, ошон үчүн буйрук берген. Жакшы түшүнүп алыш керек. Алланын өкүмдөрүн. Алла Тааланын буйруктарын аткаруу үчүн биз жаралганбыз. Алланын буйругун аткарсак, Алла ыраазы болот. Бунун пайдасын биз алабыз. Биздин пайдабыз үчүн. Ошо тугандар, жараткан Алла субханаху ва тааланын өкүмдөрүн аткарууда бактылуулук. Өкүмдөрүн таштоодо бактысыздык. Алла субханаху ва тааланын өкүмү деп жалган сүйлөбө. Алланын өкүмү деп көзүңдү сакта. Алланын өкүмү деп райымдуулук кыл. Алланын өкүмү деп кечиримдүүлүк. Алланын өкүмү деп сабыр кыл. Аргасыздан сабыр кылба. Аргасыздан сабыр кылба. Аргасыздан эми мүмкүнчүлүк болбой калды, ошондон чыкпай коеюн депчи. Жок. Алланын өкүмү. Ошон үчүн чыкпай кой. Ошон үчүн мен кечирдим. Мен корконуман кечирген жокмун. Алланын өкүмү, ошон үчүн кечирдим. Мен көп кеткен үчүн кайрымдуулук кылып аткан жерим жок. Алланын өкүмү, ошон үчүн кайрымдуулук кылып атам. Ар бир буйрукка жараткан Алла субханаху ва тааланын ар бир өкүмү ыраазычылык үчүн кылат. Алхамдулилла, Алла Таалага чексиз шүгүрлөр тугандар. Ар бир күндү нурлайлы. Ар бир күндү өткөн күнгө карагандачы кооздойлу, чырайлуу кылайлы. Аллага жагымдуу кылайлы. Аллага жага турган. Ихласта, амалда, ишенимибиз дагы күндөн күнгө өссүн, бекемделсин. Аллага болгон ишеним күн сайын бекемделсин. Корку күчөйсүн. Үмүтүбүз көбөйсүн, Алла Таалага болгон үмүтүбүз. Аллага болгон жакшы күмөнүбүз, чырайлуу күмөнүбүз күн сайын көбөйсүн. Күн сайын жакшы Алладан күмөн кылайлы. Иншалла эртеге Алла жашоо берет деп. Бербей эле койушу мүмкүн. Жакшы үмүттө. Денсаулык берет, күнөөмү кечирет. Алладан тоофик дейт. Устазыбыз айтат эле, Маулана Фахим. Жатаарда бир кыска ад души, мына биздин сөз менен айткандачы, жүрөктөн дуа кылып кой дейт. Кандай?
Ya Allah. Бүгін қаншалық жақсы іштерді қылғанға тауфиқ бердің, жардам бердің. Ертең бұндан көбірек жардам бер. Бүгін қаншалық арам іштен, жамандықтан тоқтаттың мені, сақтадың. Ертең бұндан да көбірек мені сақта депші. Болды денің. Күн сән үшіні қылы бер дейді. Күн сән үшіні қылы бер. Жақшылығың күчөйе береді, көбейе береді. Жамандығың азая береді. Мақсат ұшыл. Толығы менен болушы мүмкін емес. Себеп дегенде біз инсанбыз, алсызбыз. 14 қылымдан кейін келіп, ошон үчүн фитнанын doğru туғандар мечитти бекем бармайлы. Мечитти бекем бармайлы. Пайгамбарыбыз айткан алейкум бил масжид деген. Вал жамаатты бекем бармайлы. Жагау, жакпай, келин. Hazreti Umar разияллаху анху айтат, түнү менен намаз окуганга караганда багымдатка, жамаатка барганым мага жакшыраак дейт. Түнү менен ибадат кылып, тахажжуд, зикр, дуа ошого караганда багымдатка, жамаат менен барып кошулганым, окуганым ушу мага жакшыраак. Ошон үчүн иншалла фарыз ал фарыздыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы: "Ва амматун нас" жана жалпы элди бекем бармагыла деп. Жалпы элди. Бөлүнбөй, жарылбай деген сөз да. Аллахым барыбызга тауфик берсин. Пайгамбарыбыздын хадистери менен жүрөгүбүздүн урласын. Пайгамбарыбыздын ар бир хадиси ар бирибиз үчүн. Ар бирибиз үчүн. Мен атам үчүн да айткан, апам үчүн да айткан, аялым үчүн да айткан, бир туугандарым үчүн айткан, өзүм үчүн айткан, бала чакам үчүн айткан. Кыямат күнгө чейин келе турган ар бир инсанга айтылган. Пайгамбарыбыздын ар бир хадиси нур. Ар бир хадисинде жолдомо. Ар бир хадиси бейишке тартат. Жакшылыкка жолдойт. Кээ бир хадистер эскертүү берет. Насаат берет. Мисал менен түшүндүрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир хадиси. Ошон үчүн иншалла көрөгөштүн аркасынан жүрө берели. Пайгамбарыбызды сүйүп жакшы көрөйлү. Айтканы жөнөкөй эмес. Биздин оңолубуз үчүн айткан, оңолгонго. Биз бузулбай, оңолойлу. Бөлүнбөй, жарылбай, биригейли. Ошон үчүн айткан хадис. Биздин оңолубуз үчүн айткан. Бизге зыян болуп калбасын деди. Райым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул бил муъминина рауфур рахим. Райымдуу дагы, мээримдүү дагы момундарга. Ан-набию аула бил муъминина мин анфусихим. Пайгамбар момундарга ушундай боорукер, момундар өзүнө боорукерликтен дагы боорукер да. Сиз өзүңүзгө канча боорукерсиз? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам андан дагы боорукер. Сиз канча өзүңүзгө боорукерсиз? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам билип коюңуз. Бизди өзүбүздүн жаныбызга канча боорукер болсок, ошодон дагы боорукер да. Бизге жаман нерсе айта беле. Биз жаман, бизде жаман болсун дейб эле. Пайгамбарыбызга дүнүйө, асман, жер, асман, арш бардыгын илимин Алла берип койгон. Адамзаттын эң илимдүү, билимдүүсү, эң данышманы. Ушундай адамзаттын эң акылдуусунун аркасынан эрчибей анан кайкы кимдин аркасынан эрчиди? Кайкы барабыз? Алла Таалам өзү тандаган, өзү тарбия кылган, өзү жиберген, өзү ушундай сыпаттарды берген. Пайгамбарыбыздын даражасын өзү бийик кылган. Хадиси кудуси жөнөкөй хадис эмес. Бунун мазмуну Алла Тааланын тарабынан. Пайгамбарыбыз сөзү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тарабынан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ан Аби Хурайра радıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala Allah azza ve celle. Abu Hurayra rivayet Peygamberimiz aytadi. Allah aytadi deydi. Ne dep? Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Menin bendelerimden en süykümdüsü bana oğuz açarda tezirek oğuz açkanı. Meyli Ramazan ayda olsun. Meyli başka orzada olsun. Gün battı mı? Sırası oğuz açınız. Kütpöңüz. Dağı bata düşsün. Tigi sayrasın, mına yıldız batsın, mına bu yıldız çığa kalsın diye oturup örmey. Yok, gün battı mı? Hazır elhamdülillah. Dağı bizge жеңил olup kaldı. Teknolojiya önükkön. Gündün batıusun sekundası menen aytıp berет. Şonun için bu yerde ayet atıp ne deydi? Allah Teala
Менин бенделеримде мага эң сүйкүмдүүрөгү ооз ачаарда тезирээк ооз ачканы. Кечиктирбей, караңгыга жеткирбей. Бул риваят имам Тирмизи риваят келтирет. Алла Таала бул жерде бенделерине кабар берип атат. Алланын өкүмүн аткарууда моюн сунгула. Алла өкүм берди, орозо туткулабы? Болду, сразу тутабыз. Алла Таала өкүм берди, ооз ачкылабы? Болду, кечиктирбей ач. Кечиктирбей карма, кечиктирбей ач. Өз учурунда аткарган ушул кулчулдук. Өз учурунда аткарган. Алла Тааланын сүйкүмдүүлөрү жараткан Алланын буйругун аткарууда шашылышат. Жараткан Алла Тааланын буйругун аткарганда шашылышат Алла Тааланын. Буйругун аткарып калайын, бу дүйнөдө аткарып калайын деп. Кечиктирип, андай кылбайт. Буйругун аткарган. Тообабы? Сразу тооба. Алла Кур'анда тообага шаштырып айткан жери бар. Тооба шашыла турган. Шашыла турган. Тез тооба кыла турган амалда. Пайгамбарыбыз күнүнө 70тен истигфар тооба кылат эле, кээ бир риваятта 100дөн, кээ бир сахабалар айтат, бир мажлисте 100дө айтып коет эле дейт. Руббигфирли ва туб алейя иннака антат таввабур рахим. Бир мажлисте санап отурду, 100дөн ашык айтып койду. Бир мажлисте. Ана Алла Кур'ан-ы Каримде имандууларга кайрылып, я айюхаллазина аману тубу илаллах таубатан насуха. Эй имандуулар, Аллага кайткыла. Аллага тооба кылгыла. Тообанын негизги маани кайтуу да. Алла Таалага кайткыла. Фафирру илаллах. Аллага карай жүгүргүлө дейт. Васари'у иля магфиратин мин раббикум. Алла Тааланын кечиримдүүлүгүнө, Робуңардын кечиримдүүлүгүнө карай шашылгыла, жарышкыла дейт. Аллаху акбар. Фастабикул хайрат. Жакшы иштерде бири-бириңерден озуп жарышкыла деди. Көрө албастык кылбай, сахабалар бири-биринин жакшылыктарын аңдыйт эле. Бири-биринин жакшылыктарын даңазалайт эле. Бири-биринин жакшылыктарынан бири жарышат эле. Биз азыр кемчилдигин аңдып, айыбын аңдып, Пайгамбарыбыз хадисин өткөндө айттык го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Алла, мени сакта жаман кошунадан. Я Алла, мени сакта азап болуп келе турган байлыктан. Мага азап болуп келе турган байлыктын кереги жок. Лучше катыган нан жакшы. Азап болуп келе турган, адамды кутурта турган, шайтандата турган, шайтанга дос кыла турган андай байлыктын кереги жок. Жана ушундай баладан, башыма бале боло турган баладан сакта деп атат. Бале боло турган. Жана каарлыктан мурда эле карыты бере турган аялдан сакта дейт. Каарлыктан мурда эле карыты бере турган. 4-5-инчиси ушундай куу достон. Эки көзү мени карап турат. Жүрөгү аңдып турат. Жакшылыкты көмүп коет, жамандыкты сразу таркатат. Ушундай куу достон сактаган. Мен халилин макирин, айнаху яраяни ва калбуху яр'ани. Ида раа хасанатан дафанаха ва ида раа сайятан адааха. Хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек тугандар, Пайгамбарыбыз Алладан эмнени сураганда дагы үйрөттү. Эмнеден пана тилеп, сактанууну тилегенди дагы үйрөттү. Бул жерде сиздерге, биздерге жөн эле ушун сурап коюу эле эмес. Демек ушундай жаман кошуна болбо. Жаман бала болбо. Жаман аял болбо. Арамдан мал таппа. Жаман дос болбо деген чоң чакырык бар. Өзүбүзгө дагы. Ошол эле кезде ушундай нерселерден Алла Тааладан сактанып сурап жүргүлө дегени да. Мейли. Мынакей буйрукту аткарууда мусулман адам шашылат экен, кечиктирбейт экен. Бул жерде тугандар жөөт жана христиандарга, еврейлер жана христиандарга каршылык бар. Себеп хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла язалу дин захиран ма'ajjalan nas al-fitr, li'anna al-yahud wa an-nasara yuakhiruna." Абу Дауд. Пайгамбарыбыз айтат, бул ислам дини дайыма үстөмдүү боло берет.
Качанга чейин адамдар ооз ачканда өз убагында кечиктирбей ооз ача бере турса, ислам үстөмдүү болот экен да. Анткени жөөттөр христиандар алар кечиктирип ачат экен да. Алар эмне ачат экен? Орозо тугандар бүгүн эле башталган эмес. Орозо Адам алейхисаламдан бери келет. Бардык пайгамбарлар орозо кармаган. Давуд пайгамбардын орозосун пайгамбарыбыз мактаган. Bir gün орозо кармайт, bir gün ачат, bir gün орозо кармайт, bir gün ачат. Мактаган да. Муса алейхисалам орозо кармап, оозун ачканда, кандай болду Тавратты берерде? Карматтыга кайрадагы Алла Таала. Орозолор дайыма эле келген. Аз айта турганыбыз, мына жөөттөр христиандар, ушуларды экөө тең, булар ооз ачканда кечиктиришет экен. Az bizge buyruk berilgen. Аларга силер каршы болуңар. Алар туруп тамак жеп атабы, силер отуруп тамак жейт. Бут кийиммен тамак жеп атабы, бут кийиммен чечкиле. Аларда Алла халифул яхуда вал мушрикин, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын толтура хадистери бар. Ким кимге окшосо, ошо менен бирге болот. Кимге окшосо, ошо менен чогуу. Ман ташаббаха би кавмин фахуа минху. Ким кимге окшосо, ошолор менен дейт. Демек, аларга окшогондон дагы сактануу максатында ооз ачаарда тездетиш керек. Алар кечиктирет. Демек, кандай гана иштер болбосун, өзгөчө катуу айтылганда пайгамбарыбыз мына жерде хадиси келип атат. Бул үммөт Алла Таалага эң сүйкүмдүү үммөт. Ошон үчүн бул үммөттүн максаты Алланын өкүмүн кечиктирбей аткарууда. Ушуга аракет кылуу. Качан буйрук келди, учурунда аткарып кой. Намаздын убактысы учурунда. Зекеттин учуру келди, орозо келди, буйрук аткарып. Ажылык фарыз болду, кийин дей бербе. Ким билет? Ошон үчүн сразу быйыл ажылык фарыз болсо, быйыл аткарып. Эмдиги жыл ачам Кудай билет, жол жабылып калабы, коронавирусга окшогон толтура оорулар. Ар кандай болуп калат, болбоду дегенде акчаң жок болуп калышы мүмкүн. Акчаң болсо өзүң жок болуп калышы мүмкүн. لا إله إلا الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتقه الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Müslim şerifte rivayet gelen Ayşe nevizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah Teala dozоктун отунан куткарган бенделерин куткарган Арафат күнүнөн дагы көбүрөөк куткарган күнү жок дейт да. Мындайча айтканда Алла Таала ушу дозокко түшүп калгандарды аларды чыгарып, же болбосо дозокко түшөрөтөн куткаруу күндөрдүн баардыгы Алла Тааланын алдында бирдей эле. Бирок кээ бир күндөрдү Алла Таалам фазилет берген да. Арафа күнү бул өтө улуу күн экен да. Ошон үчүн ажылыкты Арафа күнгө койгон Алла Таала. Аль-хаджу Арафа деген. Ажылык Арафа күнү. Арафа күнү Арафа тоосунда турса, ал ажы да. Жөнөкөй күн эмес, Арафа күнүчү. Бул Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз коштошо ажылыгында динди толуктадым деген аятты түшүргөн күн болчу. Арафа күндө шайтандын эң кор, бактысыз күн Арафа күн болот экен да. Өңү саргайып, кубарып, кайгыга баткан, өзүнө өлүм тилеген күн Арафа күнү болот. Алла субханаху ва таала дозоктун отунан куткарган бенделерди эң көп куткарган күнү Арафа күн. Башка күндөрү деле, бирок Арафа күндөй эмес дейт да. Арафа күндөй эмес. Арафа күндөй көп эмес. Ва иннаху ла ядну. Алла субханаху ва таала Арафа күнү ушунчалык жакындайт экен. Сумма юбахи бихимил малаика. Ошо Арафаттын ажылары менен Алла Таала периштелерге сыймыктанат экен. Айтат экен, мыналар эмне каалап атат дейт экен. Периштелергечи. Билиш үчүн эмес, бериш үчүн. Алла бардыгын билет ал. Сиз өзүңүздү кандай билсеңиз, андан жакшы билет Алла Таала. Сиз өзүңүздү канчалык билесиз, андан жакшыраак билет Алла Таала. Бирок Алла Таала айтып атканы, ма арада хаулай. Бул ажыга келгендер эмнени каалайт? Эмнени каалайт деп суроо берип атканы,
Туугандар, ушу билип алайын, эмнени каалап атат экен, ал эмес. Итак эле билет. Берүү үчүн, каалоосун берүү үчүн сурап атат. Бул берекелүү күндө жараткан Алла субханаху ва тааланын кечиримдүүлүгү, ыраазычылыгы эми укмуш. Албетте ар бир ажы лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайка ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк, ла шарика лак деп кайра кайталап, Алла Таала менен байланыш, жараткан Алла Тааланын өзүнүн чакырыгы бар да. Ва аддин финнас бил хадж. Пайгамбарыбыз Ибрахим алейхиссаламга Алла Таала айтканда, адамдарга жарыя кылгын ажылыктын келсин деген да. Ушуга лаббайк деп мынаке Алла чакырдың эле, мен келдим деген сөз, лаббайк деген сөз. Мен hazırмын, алдыңда бармын, мен келдим. Буйрукту аткарганга таярмын деген сөз да лаббайк. Ушуга Алла субханаху ва таала Ибрахим пайгамбар, Исмаил пайгамбар эко Байтулланы курганда, уруп бүткөндөн кийин анан ушул буйрук берилген да. Ушуну Кур'анда Алла субханаху ва таала келтирген. Ва ярфа Ибрахимун каваида минал байти ва Исмаилу Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. İstegin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem al vakti. Kaçan İbrahim peygamber Baytullah'ın paydualın götürgöndü. Cebrail aleyhisselamı görsetgöndü. Qaysı жерден qaysı жерден sen gazasın, ne kılasın? Qarap görse, ağa çeyin tofan susun toprakları jabılıp kalgan ele. İbrahim peygamberge Allah Teala görsetdi. Ata bala İsmail peygamber eko götürdü da. Yarfa İbrahim'in qavaid deb Baytullah'ın şu paydualın götürgönünü aytadi. Andan keyin dua kılgan. Anan Allah Taala emi İbrahim peygamberge aytat, buyruk berip atat, buyruk. Wa addin finnas. Emi bütkül adamzatga sen jar salgın deydi. Emnege? Bil hac. Acılığa gelirsin. Baytullah kuruldu. Allah'ın üyü kuruldu. Gel acılık. Dünyanın dört tarafından gel çakırıladı. İbrahim peygamber aytkanda, ya Allah men adamlar kança çakıradım dedi. Köp bolsam koşuna jakın jaşagan adamlar ugar çıkar. Bar bolsa. Allah Taala aytkanda sen jariya saloo senin moynungda. Jetkirүү senin үнүңдү биздин moynumuzda. İbrahim peygamber Allah'ın üyü salındı gel acılığa degen sözün oşol gezde jer betinde bardık materikte yaşagan adamlarga uğuzgan Allah Taala. Enelerden içinde boyunda var. Koş boylular. Oşo naristelerge çeyin uğuzgan. Dünyaya gelele. Bu dünyaya gelelek ruhları jaralgan. Adamların canları jaralgan. Dene giyin enen içinde jaralat. Anan can salınat da. Oşolorgo çeyin jetkirgen. Биздин да рухтарыбыз ошондо бар эле. Кыямат күнгө чейин келе турган рухтарды Алла Таала алгач эле жаратып койгон. Аласту би роббикум деп бардынан убада алган. Түшүнүңүз туган, адам эки нерседен турат. Рух жана денеден турат. Жан жана денеден. Экөөнөн турат. Дене кийин курулган, кийин келген. Буга рух Алла субхана мурда эле жаратып койгон, буга салган. Ошол убакта алами арвах ruh can düğünü alamda kimdin ruhu şu İbrahim peygamberin ününü uqqandan keyin жооп берген bolsa ne dep? Hop dep. Bir jolu bolsa bir jolu acıga barat. 10 jolu bolsa 10 jolu. Allahu akbar. Umrası dagı. Umrada labbayk ayttılar. Şu 100 jolu bolsa 100 jolu. Baktılуу ruhtar aytıp kalganda koldan gelişince. Gebirler unçukmayla qarap turup oşo oydan aytılады. La ilahe illallah. Bizdin ruhtarыбыз көп aytkan bolsun ha, amin. Bir Allah Taala çakırıp atat. Bizdi kıynaş üçün emes, bizge beriş üçün. Liyeşhadu manafi'a lahum. Çakırganın maksatı uşul. Gelip dünya ahiretinin oңолгонун alıp ketkile. Dünya ahiretinin baktılılığın, beypildiğin, rahatın alıp ketkile. Görüp ketkile gözün örmeni. Hidayatты görüp ketkile. Berekeni görüp ketkile kanday eken. Jönök öyle. Mınaki. Oşonda oşon labbayk dep жооп берип атат. Labbayk dep jönök emes. Aytat subhanallah. Allah subhanahu wa taala bendeler Allah'ın çakırığına жооп bергende
Алар айтып атышат Аллага. Не деп? Лаббайка раббана ва саадайк вал хайру куллуху биядайк ва нахну наржук мин хазал хайрил азим. О Алла, Роббубуз. Лаббайктин маанисин түшүнүп алдык. Лаббайктин мааниси ушул. Бир эмес мен эки жолу таяр мен буйрукту аткарганга деген сөз. Улиббу лака илбабайн деп эми бу араб грамматикасына ушундай деп келет. Лаббайк деген сөздүн кыска мааниси бир эмес канча жолу? Эки жолу. Эмне кылганга? Алланын буйругун аткарганга даярмын деген сөз. Чакырдың, келдим, hazırмын деген сөз мына. Роббана ва саадайк, ва саадайк. Ва саадайк, я Алла, мына кел. Алла субханаху ва таала кандай деген бакыт берет? Мен ушундай шашылып, бардыгына таярмын. Буйрукту аткарганга дагы бардым. Вал хайру куллуху биядайк. Жакшылыктын баары сенин колуңда. Албетте биз ушундай улуу жакшылыктан баарыбыздын үмүтүбүз бар. Жараткан Алла Тааладан башка эч ким бере албайт. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала мынакей бенделер кайра дуа кылып, кайра ошого Алла Таалага кайрылып атканынан Алла субханаху ва таала периштелерге сыймыктанат экен да. Карачы, кандай деген курбанчылык менен келди деп. Ошончо айтат: "Ман асбаха магфуран лаху мутаqa минан нар, faqad shabaha al-malaikata al-kiram ala ma rukiba fihi min as-sifat al-bashariyya al-ardiyya." дейт. Ким ошол күнү дозоктун отунан куткарылып күнөөлөрү кечирилген болсо, ал сыйлуу периштелерге окшошту дейт да. Ким кайсы кимге окшошту дейт? Сыйлуу периштелерге окшошуп калды дейт. Аллаху акбар. Жердеги инсандын сыпат ал. Периштелер го, алар нурдан жасаган, бирок ошол сыйлуу периштелерге окшошуп калды дейт. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала периштелерге сыймыктанып айтып атат. Ундуру иля хаула иля ибад. Мына бенделериме карабайсыңарбы? Булар мынакей жер бетинде туруп, жакшылык менен жамандык жүрөгүнө салынган. Периштелерде жамандык жок да. Аларда нафс деген жок. Периштелерде нафс деген жок туганда. Ошон үчүн инсанда нафс дагы бар. Аллаху акбар. Акыл дагы бар. Жакшылык, жамандык экөө тең коюлган да. Ушундун үстөмдө була келип атат мынакей. Кийин мына мага келип атышат, коркуп келип атат, үмүттөнүп келип атат, ыйлап келип атат. Мойнуна алып келип атат күнөөлөрүн, үмүт менен келип атат. Периштелер, мен силерди күбө кыламын. Булардын мурунку бардык күнөөлөрүн кечирдим дейт Алла Таала. Бардык күнөөлөрүн кечирдим. Себептен Алла Таала алардын келгенин кур кайтаргандан уялат. Алардын дуаларын, алардын ниеттерин кур кайтаргандан Алла Таала уялат. Ошон үчүн хадисте сумма юбахи бихимул малаика дегени периштелерге Алла Таала ошол ажыга баргандар менен сыймыктанат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ансарлык бир кишиге ал келип айткан экен да, сураган экен пайгамбарыбызданчы. Алла Таала Арафа күнү ажыга эмне даярдады дегенде пайгамбарыбыз ага сөзү бар экен. Мындай деп айткан: "Ва амма вукуфук би Арафа, Арафада турганың, fa inna Allahu tabaraka wa taala yanzur ila sama'i dunya fa yubahi bihimul malaika." Алла субханаху ва тааланын райымы ушунчалык жакын, ушунчалык жайт. Райымы түшөт Алла Тааланын. Периштелерге айтат экен сыймыктанып туруп: "Хаулай ибади, бул мен бенделерим, жау келишти. Шу'сан губран min kulli fajjin amik." Жүдөгөн, чаңдаган ар бир ааламдын коктуларынан, ушундай мына бардык ааламдан келет. Yarjuna rahmati, rayımdılığımda ümit kılıp, ve yakhafuna azabi, azabımdan korkup, ve lam yarawni fa kayfa law ra'awni. Oşlar meni görbeyle. Egerde menin göre turgan bolsa kanday? Allah'ını görбөстөн tun rayımından uşunça ümiti var, azabından uşunça korkusu var. Egerde görse kanday anda? Falaw kana aleyka al-khitab lil ansar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol ansarlık kişiге aytkan eken. Misli ramli aliç degen eken. Allahu akbar. Bul degeni eger aliç degen bir tog eken da bulçu. Bul Dahna degen жерден Yamama dep koyot. Anan tübü Nacidga чейин barat eken dagı. Кээ alımlar aytkan bul Arap jeri бар го. Аравийский полуостров деп коебуз го.
жергеси ошол аралы. Ошол жерде эң узун чоң тоо экен. Ошонун кумун канча кум бар. Кумдун санынчалык күнөө болсоң да кечирет деген экен да. Ал мисте айями дуния же болбосо дүниөнүн күндөрүнүн санынчалык болсо, же болбосо мисте катара сама, же болбосо мына жамгырдын санынчалык болсо, жамгырды ким санайт? Ушунча зунубан, ушунча күнөөсү болсо, гасанахуллаху анка, сенен ошо күнөөнүн бардын кечирет деген экен. Мына ал жерде алхамдулилlah, демек кумдун санынчалык, дүниөнүн качан жаралган болсо ошо күндүн санынчалык, асмандагы жамгырдын санынчалык, күнөө болсо да кечирет деген экен. Алла Таала мына ушу периштелерге билдириш үчүн мынакей. Алла Субхана ва Таала өзү билет. Периштелерге ошо билдириш. Себептен бир учурда периштелер адамдын жаралуусуна каршы чыккан да. Эмне үчүн ушундай болду? Жөн эле кечирип койбой периштелерди күбө кылып алет десе, токтоп тур. Биякта жогору жакта бир маселе болгон. Инни жаилун фил арди халифа. Жер бетинде мен өзүмдүн орун басарымды жаратуучумун дегенде периштелергечи. Алла Субхана ва Таала айтканда, периштелер айтканда, эми жаратпай эле койбойбузбу дегенчин айтканда. Кан төгө турган, бузукулук кыла турган, яспику дима, кан төгө турган, бузукулук кыла турган. Биз сени арулайбыз, улуктайбыз, мактайбыз. Алла Таала ошондой айтканда, инни аля ма ла та'ламун. Мен билген силер билбейсиңер деди. Ошону көрсөтүшчү мунан. Көрдүңөрбү? Напсиси болуп туруп дагы ибадатка келип атканын кара. Намазга келип атканын кара. Ажыга келип атканын кара. Напсиси болуп, напсиси койбойт мунучу. Шайтан койбойт азгырып. Ар жолго неме. Аллаху акбар. Албетте бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Арафа күнү мына маселе бар. Бир кандай десем, өтө маани бере турган маселе да. Пайгамбарды ушунчалык боору керек экен да. Арафа күнү пешим менен асырды, пешимдин убактысында окуду. Экөөнү бир кылып. Андан кийин ошо Жабал Рахма деп коет. Жабал Рахма ошо тоо бар, ошол жерге чыгып туруп, күн батканга чейин үммөтүнө дуа кылды да. Кичине жайкы мезгилге окшойт. Күн узун, аз дегенде 5-6 саат пайгамбарыбыздын тарабынан үммөткө дуа өткөн. Үммөткө дуа өткөн. Ошол дуада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бардык тилегин Алла Таала макулдаган. Бардык дуасы макулдаган. Бир дуадан башка. Пайгамбар сураган, менин залым үммөттөрүмдүн да күнөөлөрүн кечир деп сураган да, карачы. Алла Таалага буга болгон эмес. Залым үммөттөрүңдүн күнөөсүнүн кечирилүүсү менин алдымда эмес. Ким зулум чексе, ошонун алдына барсын. Ошо зулум чеккен адам кечирсе, анан менен кечирим сураса кечирип коем. Деп аны неме кылган эмес да. Пайгамбарыбыздын бул жерде боорукерлигин карабайсызбы ошо? Бардык үммөтүн бирин да калтырбай айтып атканынчы. Ал жердеги силерге бир Кудайым буйрса азыр мынау кийинки хадисте бул кенен келет. Ошону окуп берейин. Али ибн Аббас ибн Мирдас Сулами. Аббас ибн Мирдас Сулами деген сахаба болгон экен, разияллаху анху. Айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даа ашията Арафа бил магфира ва рахма фа аксара дуа. Шу Арафа күнү күн батайын деп атканда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө көп дуа кылган экен, кечиримдүүлүк Алла Тааладан, ошо кечир менин үммөтүмдү, кечир үммөтүмдү. Чоң кичине күнөөлөрүн, эркектерин, аял, кыскасы араб, ажам бардыгыбызга дуа кылган экен да Пайгамбарыбыз. Жана райымыңа бөлө, я Алла, райымыңа бөлө деп. Фа аксара дуаны өтө көп кылган, фа ажабахуллах азза ва жал. Алла Таала жооп берген экен. Анкад фаалту ва гафарту ли умматик. Мен кылдым, айтканыңды баарын аткардым. Жана кечирдим сенин үммөтүңдү. Илла ман залама бa'духум бa'да. Бир гана бири-бирине зулумдук бар го. Ошодон башка. Бири-бирине зулумдук кылган да үммөтчү.
ошодон башкасынын бардыгын кечирди. Факала, пайгамбар да ошондой айтты: "Я Роб, о жаратуучум, Робум, иннака кадир ан тагфира лиз-залим ва тусиба ал-мазлум хайран мин мазламатихи." Караңызчы, пайгамбарыбыз эмне деп атат? Робум, сен кудуретиң жетет го. Залымды кечирип койгонго. Жана мазлум, зулум чеккен адамга зулумду канча чекти? Ошодон да көбүрөөк соопторду, жакшылыктарды берип койгонуңа. Себеп дегенде ал азыр зулум чеккен адамчы? Зулум чеккен адам кечирбейт да. Кечирбейт да. Бирок эгерде Алла субханаху ва таала ошого канча зулум чектиң? Бирби? Сага мына 100 деп сооп берип берсе кечире берет да. Түшүндүңүзбү? Ошондой кылып берсе болот го деп пайгамбарыбыз Алла Таалага сунуштап атат. Мынандай кылып деле кечирсең болот го дегендей кылыпчы. Карачы, үммөткө ушунча райымдуу, ушунча мээримдүү, мындай дейт: "Кудуретиң жетет го тагфира лиз-залим", залымдын күнөөсүн кечирип, "Ва тусибул мазлум", мазлум, зулум чеккен адамга сооп берип, "Хайран мин мазламатихи", канча зулумду чек, андан жакшыраак берип койсоң соопту. Мынакей: "Фалам якун фи тилкал ашия илля зака". Ошол Арафа күнү бул дуа кабыл болгон эмес бирок. Бул дуа кабыл болгон эмес. Кийин кандай болду? Фаламма кана минал гад даа гадатал Муздалифа. Ошо түнү Арафаттан келгенден кийин Муздалифага бардык элдер Муздалифада түнү жатышат да. Муздалифанын түнү Курбан айттын түнү болот ошол. Ал дагы жөнөкөй күн эмес, Алла ант ичкен. Дүйнө боюнча канча бизден канча дүйнөдө күн бар, ошонун эң улуусу Курбан айт да өзү. Ошо түнү Курбан айттын түнү бар го, Кадыр түнүнөн жогору дейт кээ бир алымдар. Жөнөкөй түн эмес. Себеп деген азыркы мына дуа кабыл болгон, пайгамбарыбыз дуа кылган, жана пайгамбарыбыз ыйлаган, бир жагынан сүйүнгөн. Ошол окуя болгон да. Муздалифада калган түнү багымдатты пайгамбарыбыз. Эрте менен окуп атат. Фаада яду ли умматихи. Пайгамбарыбыз кайра кайталады. Кечеги Арафатта дуа кабыл болбой калган дуаны кайра кайталады. Я Алла, залым үммөтүмдүн күнөөлөрүн кечирчи деп. Сен кудуретиң жетет го, Робум. Залымды кечиргенге эми мазлум туура зулумдук чекти. Ошого зулумдук чеккенден дагы көбүрөөк жакшылыктарды берип койсоң, ал дагы ыраазы болот. Залым үммөтүмдү кечирип коесуң деп атпайбы? Мынантип маселени чечишти. Фалам ялбас наби саллаллаху алейхи вассалам табассам. Пайгамбарыбыз намаз окугандан кийин ушу дуаны кылып берди дагы, жылмайып турду. Факала баъду асхаби, кээ сахабалар ошондан сурады. Я Расулаллах, би аби анта ва умми, ата энем сизге курбан болсун. Захикта фи саати лам такун тадхак фиха. Фама адхакак. Адхакаллаху синнак. О Аллахнын элчиси. Сиз бул убакта, бул күлө турган убакт эмес эле. Ушул убакта сиз күлүп атасыз. Сизди эмне нерсе күлдүртүп атат? Алла Таалам сизди дайыма күлдүртсүн деп кээ бир сахабалар айтты. Кээ бир риваятта келет, ошо Абу Бакр менен Умар айткан ушу сөздү. Абу Бакр жана Умар разияллаху анхума айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жообун угуңуз. Табассамту мин адувилла иблис хина алима анна Аллах азза ва жал قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم أهوى يدعو بالسبور والويل ويحسو التراب على رأسه فتبسمت مما يصنع من جزعه. Men кубанганым, жылмайганымдын себебин айтып берейин дейт. Алланын душманы иблис, шайтан. Ушу билгенде менин үммөтүмдү Алла субхана ва таала залымды да күнөөсүн кечирдим деди да ошондочу. Ошондо булчу өзүнө өлүм тилеп кыйкырды дейт. Ахуа деген ушул жака тез деди. Эди ош дуа кыла баштады. Ой, мага кайгы, мага өлүм, мага кыйроо, мага бактысыздык деп шайтанчы. Жана өзүнүн башына топурак таштай баштады. Топурак таштайды. Мен ошонун кылганын көрүп туруп, ошонун кайгырып атканын көрүп сүйүндүм дейт да пайгамбар. Шайтандын кайгырганын көрүп туруп сүйүндүм дейт. Бул хадистин мааниси пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын боорукерлиги, райымдуулугу,
Алла субханала ва тааля ушул ажылык Арафа, Муздалифада дуага кайра турганы бул жөнөкөй нерсе эмес туугандар. Көп дуа кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сунуштаган бардык күнөөлөрүн Алла Таала сунуштаганын кабыл кылды. Бир гана азыркы зулумдукту кабыл кылган жок. Себеп дегенде бири-бирине болгон зулумдук болуп атпайбы. Пайгамбарыбыз кайра өжөрлөнүп дуа кылып сурай берди да. Алла Таала дуада өжөрлөнгөнү жакшы көрөт. Дуада мындай дуа кылдым, кабыл болгон жок, андай кылбаш керек. Пайгамбарыбыз айтканда, дуа кылганыңарда сиздер кескиндүү дуа кылгыла деген. Дуа кылганда адеби, шектенбей дуа кылгыла. Дуанын кабыл болушулугуна ишенип туруп, якын менен. Пайгамбарыбыз айтат да, Алла Таалага силер дуа кылганда, удуллах ва антум муқинун бил ижаба деген хадис. Силер ушул ижабат кабыл болгонуна муқинун, якын менен бекем ишенген абалда дуа кылгыла дейт. Албетте туганчылыкты үзбөй, арамга кирбей, дуа кылгыла, шектенбегиле. Бекапар жүрөк менен дуа кылбагыла дейт. Дуанын адебинде Алла Тааланы шаштырбагыла дейт. Алланы шаштырбагыла. Мен дуаны шаштыруу эмне дегенде пайгамбарыбыз жооп берген. Дуа кылдым, кабыл болуп айтат, ушу шаштыруу экен да. Андай кылбаңыз. Бизде айтып коет го, астайдил дейт. Истикамат менен, туруктуулук менен. Экиленбей. Шайтан келет. Кичине проблема болуп калганда үмүтсүз калып келет да. Иши жакшы жүрүшүп атканда аны кутуртат. Башына иш түшүп калганда үмүтсүз кылат. Шайтандын иши ушул. Себеп адам баласы жакшылык жаман экөөнүн ортосунда болот. Ишиң жүрүп атат, акча келип атат, сразу гаплетке алып келет да. Бекапарлыкка алып келет да, болду. Ошол дүнүйө менен сен алаксытырып, Алланын жолунан уруп коет да. Алланы эстебей, Аллага шүгүр кылба, болду, сен таап атасың, молодец. Сен илимиң, күчтүң, тажрыйбаң, укмуш деп атып, мынандай кылып салат. Иш жүрүшпөй атса, эмне кылат экен? Үмүтсүздүккө. Көрдүңбү? Алла сени жакшы көрбөйт дейт. Сен дуаң кабыл болбойт. Көрдүңбү? Эмне кыласың деп ушундай кылып тур. Ошон үчүн бизге эки тарапта тең жолдомо берилген. Ишиң жүрүшүп, акчаң көбөйүп болуп атса, бул жакта шүгүрчүлүктү көбөйткөн. Шүгүргө газ берген. Алланын нематын да кадырла, Алланы да кадырла, динин да кадырла. Эгерде азыркындай неме болуп калып турган болсо, сыноопуну кыжалат болот. Биринчиден кыжалат болот. Алла Таалам жакшы көргөн да сыноо берет. Улуу пайгамбарларга ашаддун нас бала'ан ал-анбия, сиз биз эмес, адамдардын эң катуу сыноого кабылгандар пайгамбарлар болот. Суммал амсал фал амсал, андан кийин пайгамбарларга жакындар болот. Ошолорго ким канча окшосо, ошого жараша сыноо кетет. Так что сизди иншалла Алла Таалам сизди жыгытыш үчүн, сизди кордош үчүн берген жок, сизди тазалаш үчүн берип атат. Даражаңыз көтөрүш үчүн, өзү менен байланышты бекемдеш үчүн, өзүн көрсөтүш үчүн. Иштин баардыгы менин колумда, мен чечемин дегендер. Иншалла Таала бекем ишеним, бекем якын менен. Мына Алла субхана ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген эми? Кандай деген боор экен? Бил муъминина рауфур рахим. Момундарга рауф, караңыз, Алла Тааланын 99 атыны рауф деген аты бар. Өтө боорукер деген сөз да. Рахим, өтө райымдуу деген сөз да. Алланын аты экөө тең. Бирок ушул эки атты Алла Таала пайгамбарыбызга иштеткен да. Пайгамбарыбыз да айткан Куранда бир муъминина рауфур рахим. Мына бул Тоба сүрөсүнүн 128-аятын караңыз. Силердин кыжалатчыңар пайгамбарга өтө оор тиет. Силердин кыйналганыңар пайгамбарга өтө оор. Өтө оор. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям момундарга ушундай мынакей. Боорукер, райымдуу деди. Албетте Алла Тааланын бул айкөлдүүлүгүн көргөндө пайгамбарыбыз кубанды. Шайтандын ашуланганы жөнөкөй нерсе эмес. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жагынан бул жерде айтат, Ибн Мажанын риваятында келет, Абу Бакр мен Умар разияллаху анхума болчу ошол. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол убакта көзүнөн жаш чыгып, кээ бир сахабалар таң калып, ошондо сураган экен да. Абу Бакр мен Умар мынакей. Ошондо жоопту айткан экен. Куш кабардын натыйжасында худу тилка думо, мындай дейт.
пайгамбарыбызга ошо залым үммөтүңдүн күнөөсүн кечирем деп Алла убада бердиби? Мына ошондо анан кийин сүйүнгөнүнөн көзүнөн жаш чыккан экен. Бул алхамдулилlah сүйүнгөнүнөн. Кээде адам сүйүнгөнүнөн көзүнөн жаш чыгат. Кээде адам ооруганда, кээде адам кайгырганда көзү жаш чыгат. Анан кийин кубанганы эмне үчүн? Кубанганы ушул. Иблис Алланын наалаты болсун ага. Ал ушундай кылып өзүнө топурак таштап, өкүрүп бакырып, өзүнө өлүм тилеп атканын көрүп, андан кийин мына сага адети болду. Жараткан Алла субханаху ва таала барыбызга товфик берсин, туугандар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамзаттын эң боору кери, эң ырайымдуусу, эң таквасы.